Ошону ошактан көрө аялың этап барып берсең, этиң аялың каны көбүрөөк болсо, ден соолук бала төрөлөт. Бетиң жылтырайт, аялыңын бети кубарат. Андай болбойт. Үммөттүн келечеги ошол аялдардын ден соолугуна байланыштуу болот. Аны караш керек аялдардын бардыгы. Курсагын ток кылыш керек. Аны суукка иштетпеш керек. Бардыгыны көчүгүнө суук тийген аялдарды кандай жылуу кармаш керек аларды. Ошо сенин милдетиң, аялың оорутса сен кыйматта жооп берет ошол маселеге. Анткени ошондой жанагыдай ненормальный балдар, ошол ден соолугу ненормальный болгон аялдар тууп берет. Анан сен аны жаман дейсиң. Кечки иштетесиң аны, кечке отургандай болбойт. Ошону багышың керек, карашың керек. Анын милдети сени багыш эмес. Аялдар ошо балдарын төрөп, жакшы бала төрөп бериш милдети. Анын багыш сенин милдетиң. Сен отурасың үйдө. Балалардын эртегинде дыңылдап коюп. Ал иштеп келсең андай болбойт. Көчөгө чыгып бирөөнүн туалетин каз, бирок аялың үйүндө ханышадай болуш керек. Ар бир аялдын укугу